Assalamu alaikum agayın. Hazır Manas'tan aytып atабыз bir toptan beri. Manasqa karşı çıkanlar, Manas'ta oynekey görgöndür, Manas'ta buzullar jönündө aytып atsak, al özü orusça aytkanda çepuk eken. Mına Kırgız tiline, mamleketlik tilge, ene tilge karşı çıkan mankurtlar el arasında emes. Oşol jogorku kеңештин özünde eken da. Oşol jerde kıykırıp, uşo Kırgız tilde aygay salıp, ene tilde aygay salgan, urmаттуу деп ошо кишини айтса болот. ЖИК төрагасы, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, же анын сөзүн укпай беркилер, же сабаташ кылып атабы. Мен 2-3 берүүнү көрүп алып, төбө чачым тик турду. Парламент манкурттары дейт андайларды. Манкурт деңгээлге жетиптир. Мына мен баштайынчы, Медер Алиев деген депутат бар. Мен сыртынан билем, абдан кооз, билимдүү да окшойт. Анан Левитандын үнүндө бир мыкты сүйлөгөн актерский үнү бар экен, ал жигиттин. Күнү кече эмне дейт? Doğru özgürtken ayal illerlerinin attı diyalog mayekte bir jorku kengешке tüsel aytalı mümkünçülüğü çektelüğü de öyle. Andaydı men dele bakıp kelatam, menin moynuma oşol ulu jaratkan, oşondoy taqdir sınavını salgan, oşondoy mayıptı men de bakıp kelatam 33 yıldan beri. Al taqdirdin sınavısı, Kudaydın bergeni. Mümkünçülük çektel böyle mayıp deş gerek. Atынан aytыш керек. Майыптарды жыйып алып, анан Левитандай кооз үнү менен жалаң орусча аларга орусча сүйлөп атат, кайрылып атат. Ошондо сөз берип атат, мына мындай карындашыма. Мураталиева Үкөй дейт. Үкөй деп атат. Үкөй кыргызча. Атыңдан айланайын Үкөй. Мен Боғачыны авамдын Үкөйүн, улуус махабаттын мындай айтканда образын канча жаздым. Үкөй деген Кыргызда бир эл ат бар. Ошол карындашымда бар экен. Жөнөтүп таятып аран келди трибунага. Анан аны дагы орусча кайрылып атат. Тимеле мындай вежливый кайрылып атат. Медер мырза, отуруңуз, бутуңуз ооруп калат го дейт. Орусча кайрылып, чай, Медер мырза. Уят барбы силерде өзү? Бет калган борой айтайын. Ошол кыз жаркылдап туруп, кандай кыргыз тилинде тапа-так образда туруп, баарыңарды, оозуңарды ачырды го. Мен силердин алдыңарда болсом, силердин ордуңарда болсом, мен тиселеп ошол кыздан кечирим сурайт элем. Мына 70 жашыма карабай. Мына шерменде кылды. Бүт келегей, дөңгөчтөй, мамлекет тилге жатып алган балтанын сабы жыгаштар ошол жерде отурасыңар биринчи. Уялбайсыңарбы? Ошол Үкөй карындашыма кайрылам, кел айланайын. Мен Кыргыз тили деген газетти чыгарып атам мына уже. 15 000 сом айлыгым бар. Мен редактор болоюн, орун басар, сен бол, айлыгымды сага берейин, мен жөн эле иштейин, иштеп берейин. Ушунчалык кыргызча грамотный орусча айтканда. Сабаттуу, жаркылдап сүйлөп берди. Ошол жердеги кыргыз манкурттардын алдында 1000 эсе өйдө экен. Ошол майып кыз. Жөнөп таяп аран келди жанагы жерге. Кандай обаяние орусча айтканда. Мен орусча айтайынчы, орус кулдарга. Мен орус тилин жаман көрүп аткан жокмун. Кыргыз тилиң өлүп баратпайбы? Орус ал жакта да бир келесе отурат экен, мен оруп айтайын. Эртең сотко берип койсун мени. Жанагы Атамбаевдин баласы, Сейит Атамбаев деген баягы суроо берип атат. Мына комиссиянын төрагасы Калыбек Осмоналиевке бир аял жазып атат мага. Мен жыйналыштан бар, мамлекет тилде өтүп атат, мен укугум тебеленип атат, мен түшүнбөй атам дейт. Бир аял жазып атат деп, ал ора айтканда келесо жигит, манкурт жигит. Тамтаңдап, бир аялдын ошол бир аял үчүн кыргыз тилин улуу Манасты жараткан, океандай болгон бир кечтеги дүйнөлүк деңгээлдеги тилди курмандыкка чалабызбы? Бир аял үчүн, Сейит Атамбаев. Сенин атаң бүгүн кыргызды отургузуп коюп басып жүрөт дүйнөдө. Мына азыркы кыргыздын бийлигинин
Мындай ырайымында. Матраевтар кетип атпайбы? Sen деле кетип калды айланайын. Эми жакалап түшүш керек бу сени. Ош жерге отуруп алып, бир аялга садага чабып атасың кыргыз элин. Анан эми ушу Медералиев деген сабаттуу жигит кечээ ушу мен шерменде болдум да ошол жигиттин алдындачы. Эми жанагы үкөй карындашым, кел айланайын, мен мага иштечи мына 15 сом айлыгымды сага берейин. Ушундай кыргыз тилинин ийкемдүүлүгүн, сабаттуулугун жаркылдап көрсөтүп койдуң ашыр манкурттарга кейбир. Анан эми ошол Каныбек Осмоналиев төрөгө жогорку кеңешке барса дагы бир кыз бар экен ал жерде. Айда Исатбек кызы деген бир. Талтөндө эле сүйлөп атат кыргызча. Анан аз суроо берип атат. Дөпүрөс сурообу же атайын бусуку сурообу билбеймин. Менин эки балам эмне жеке мектепте окуйт дейби, орусча, кыргызча билбейт. Анан менин балам эмне кылыш керек дейт. Ай, сен эне катары эмне отурасың карындашым ал жерде? Энесиңби? Сен эшек такалап жүрөсүңбү? Орой айтайын. Эшек такалап жүрөсүң. Эне тил деп атпайбы? Сен төрөгөн бала. Сен 9 ай көтөргөн. 9 ай боюңда көтөрдүң. Анан ак сүтүңдү бердиң. Анан 9 жыл жетеле өстүрдүң. Анан ошолор билбесе, мамлекет, эл, журт Осмоналиев күнөөлүү сага. Анан ошол эки балаң үчүн кайран кыргыз тили мына ансызда борбордо алсырап солуп баратат. Сендей манкурттардын айынан. Мына мени сотко берип эртең бышырып жегиле, баягы ким айткандай. Бул жерде бир депутаттар жөөдөрөдү го, бышырып жегиле деп. УКМКнын жетекчисине жооп бергенде, мен да айтайынчы, бышырып жегиле. Сен эки балаң үчүн жана Атамбаев Сейит деген тамтаңдап аткан бир орус аял үчүн кайран мына борбордо соолуп бараткан эне тилибизди садага чабалы эми. Бүтүн эле ишин ошо менен. Бул өзбекче айтканда каллада бирдеме барбы силерде өзү? Же ошо элдин эсебинен ичип жеп отура бересиңер ал жерде. Сен Атамбаев али кылмышкер. Мен аны жактап жазышкам кезинде. Бизди Кытайга иголкага отуруп коюп, бандиттерди килем төшөп чыгартып коюп. Кылмышы тоодой а кишинин. Кыргыз эл унутпайт, ал бийлик унутуп коюп айкөлдүк кылса дагы. Жээнбековду да унутпайт. Экөө дос болуп, Жээнбековду сөлдөйгөн эмен жетелеп келген сенин атаң. Ошол шофёруна чейин кайран Манас орденин берген ошо сенин атаң. Тайраңдап көрүнгөндү сүйлөп. Сен да ош жерге отурганга моралдык акың барбы батыр? Анан эми туруп алып тамтаңдап кыргыз тилине каршы сүйлөп атасың. Сенин бир чалып койгон орусун аялың үчүн биз баарыбыз таазим этебизби? Улуу империя Россияга сенин сүйлөп атканын эч пайдасы да жок, кереги да жок. Ал Россия империя дейт өзү. Ал алакандай кыргыздын азырге орусча сүйлөп атканын эч муктаждыгы, эч мынандай кырпындай пайдасы да жок. Алардын өзүнүн саясаты бар, үлкөн. Алар орус тили өлбөйт. Орус элин өзү жок болуп мамлекет жок болуп кетсе да орус тили өлбөйт. Ылайым жоголбосун. Ал старший брат биздин. Сенден жакшы көрөм мен орус тилин. Менден көп окуган эмессиң. Пушкинди, Толстойду, Достоевскийди, Шолоховду, Эсенинди. Менден көп окудуңбу сен. Анан күйүмүш болосуң. Сөз сүйлөп атканда боорум. Адам дегенде сөздү мынабы жүрөк сезим менен кабыл алат. Сөздү бирөөдөн угуп атканда, же көрүп атканда жүрөк менен кабыл алат. Анан чыкыйга чыгарып мээ менен иштетүү керек аны. Анан оозго чыгаруу керек. Мына өнөр алды кызыл тил деп биз аталарыбыз ошентип какшап кеткен. Тилди баарынан койгон жогору. Анан сен эле кабыл алып эле кайра орус аялдын сөзүн кабыл алып эле сырой айта бересиң боозго келгенде, отто эле. Тиги кызыңды ошентип атпайбы жана айда дегениң. Эки балам эмне болот дейт. Эки балаң эчтеке болбойт. Кыргыз өлбөсө жашайт ошонун арасында. Сенин эки балаң үчүн эми биз кам көрөлү барып. Анда бер эки балаңды мага ата тилин үйрөтөйүн. Айда.
Al gel verin men ata tilin jakşınaka үйrötüp bereyin. Al эки balаңды bir ayda maga işenseň uşu жерден kırgızça ырдаtıp manas ayttırıp çıgaram bu kabinetimde. Ansta maga oruslar köp gelet. Za orustun ministrlerin orunbasarı gelet. Men аны айтпай эле коеюн. Дүйшөнбайке, мына кыргызча siz жакшы сүйлөйт экенсиz. Sizdin okular жакшы экен деп мен мындай орусча айтканда тайла үйрөтүп жүрөм көп кишиге. Мына 2 япон үйрөнүп атат менден. Bir Kore үйрөнүп чыккан. Какша ырдап калыштылар. Мен ырдан баштайм биринчи. Атай, тетиге боğaçı. Anan ырспай экен үчүрүн ырдаганда эле алар кызыгат ошондой. Анан комуз күйлөрүн коем. Манаста мына Самат деген мына тирүү биздин арабызда жүргөн манасчылардын мындай духу бар жигит го жанагы. Манас тиги Самат. Самат деген таластык жигит бар го. Көчөрбаев. Ошонун манасын коюп берем. Манас айткан албетте Саякбайды коюп берсең алар мендей эле ыйлайт кошо. Адамзаттын тилеги бир да. Тили башка менен дили, жүрөгү, сүйүүсү, махабаты, кайгысы бир да адамзаттын, шордуу адамзаттын. Анан орус тилине кам көрүмүш болуп, ошол жерде өзүңөрдү көрсөткөңөр келип, өзүңөрдүн маңкурттугуңарды, сабатсыздыгыңарды далилдеп атасыңар. Эртең жакалап сүйрөп түшөт кыргыз эли силерди алдыгы жерден. Силер арыз жазып кетип калгыла. Уят болот ал. Өзүңөр желкелеп эле сүйрөп, ташыйып келип эле желкелеп сүйрөп чыкпайынча эле отура бересиңер көңүңөр. Азыр биздин мамлекетте революциялар жүрүп атпайбы? Мына ташыйып баштабады ошону революцияны. Караларга, коррупцияга каршы чоң революция жасап атат. Анын башында албетте Садыр Жапаров турат, президент. Анан силер саботаж жасап атпайсыңар бийликке. Ал эми кечөө мына өзүңөрдүн төрөгаңар. Маңкурттар угуп алачы. Айла кеткенде айтып атат. Жики төрөгасы мына патриот. Мекенчил деп ошол инимди айтам мен дайыма. Нурлан Шакиев билдирүү жасап атат. 1 класстан 4 класска чейин башталгыч мектептерде казактардай кыргызча окуталы. Шуга өтөлү дейт. 100% колдойм. Эртең мен Думанадай агыруу ошол кишинин ишин бекер аткарып берем. Мына чалдарды жыйнап алып, кампырларды жыйнап алып, мындай айтканда, сабаттуу, силерден 1000 эсе сабаттуу чал кампырлар үйүндө жүрөт. Союздан калган. Кудайды карасаңар болбойбу? Ушул кайран тилибизди көрүп туруп ушундай деңгээлге түшкөн кантип отурасыңар, тарап кетпейсиңер андан көрөп. Андан дагы мен унутуп бараттырмын. Койгон, чойгон келгенде эле сындагам. Мына бизге Bilim Berүү Ministrligine ырыстуу bir жакшы киши келбей койду, мекенчил киши келбей койду да. Bir жылда 4-өн алмаштырды. Каныбек турус деп жүрдүм эле, ал деле эмне жок болду билбейм. Анан bir Доктургүл деген айым келиптир, сулуу айым а жерге. Эми сулуулуу чырайына мен ал какшыктап аткан жокмун, чын эле чырайлуу айым экен, жанагы президиумда турса коюп көрүнөт. 200-лүк жасап атпайбы? Мурдагы айткан сөзү мына мындай деп атат. Эмне деп атат? Мурдагы кыргыз тили боюнча тесттин жыйынтыгы окууга тапшырууга таасир этпейби десе, азыр этпейт деп атат. Мурда этет деп аткан экен. Аны сөзмө-сөз биякта берип атат. Эки сүйлөп атат бир убакта. Кыргыз тили эми таасир этпейт дейт. Окууга таасир этпесе ал кыргыз тилинин эмне кереги бар? Ал мамлекетке чапкылап эмне кереги бар? Ал президент тетиги Садыр Жапаров улуу Орус империясынын тышкы иштер министри Лавровго коркпой этпей эле жооп бербедиби? Анда а кишинин эмгегинин эмне кереги бар? Ал кайша айткандын кимге пайда? Осмон Алиев, Каныбек деген ошу көрүнгөн жерде чуркап агырып жүрөт. А силер басат эки орусча айтканда бир капа болбогула сотко бергилеме тырмакчанын ичинде айтып атам. Эки шенок талап атасыңар аны. Маңкурттардай болуп. Бул жерде туруп алып ушу кыргыздын кыжыры келип атат элдин силерге. Мына кыргыз тили да ал эмне Дүйшөнүн тили, Каныбектин тили же болбосо Садыр Жапаровдун же башка бул нация бүтүндөй улуттун улут болмогун чече турган, мамлекеттин мамлекет болмогун чече турган маселе бул кыргыз тили деген. А тилиң болбосо абарыгер бири жансың, сатсың. Сага окшоп калат Атамбаев.
Атаң тияқты айтып атат қой, мен англис тілін үйреніп атам деп. Меніменен тең алмас. Алмасты мен кезінде Манасқа байлап қанша қолдап жаздым. Осыңарға келгенді дөдіріп бересіңер. Аның тек англис тілін сөйлеп атам деп тияқтан интервью беріп атады. Сөйлемектен, мадемектен бүткіл дүйнені үйліп ал. Бірақ қырғыз тіл деген бүгін чоң мәселе болып атпай. Өліп баратат борборда, соғылып біздің көз алдымызда. Ошо жөнінде сөз болып атат. Силер ойнеке ойын теп, тиге төрағаның қанша нервін ойнап атасыңар, өзіңердің төрағаның нервін ойнап атасыңар, президенттің нервіне қанша ойнап атасыңар, отырып алып. Силер жақалап айдап шығыш керек ана жерден. Елдің ақшасын алып, бір тиын алып отырған ақыңар жоқ. Қырғыз елі ошол 80% бүгін налог төлөгөндөр қырғыз елі. Силердің ақшасын жеп алып ошол жерде кайра түкүрүп атасыңар кудуңарга. Аманчылык болсын. Дагы көрө жатарбыз.